Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар Жок каналы. Бүгүн сиздерге Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Чүй областы Ысык Ата району Туз айылынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Мынакей болгондо дагы ошол айылдын центральный асфальт жолдусунун жээгинде жайгашкан. Так, дарек Саткынбай Тентишов 15-дарек болуп калат туугандар. Мынакей бул центральный көчө. Так, бул жерден түз Бишкек шаарына карай жүргөн маршрутка жана Кант шаарына карай жүргөн маршруткалар бар экен. Так, Бишкекке карай мына бул жак менен через Кант мындайына барсаңыздар да болот. И велосипедден бир аз өйдө жүрүп, бул жактан мындайына Новопокровкага түшүп барсаңыздар дагы болот туугандар. Дагы эмне маалыматы? Мынакей тынч куштардын үнү угулуп турган жерлердин бири экен. Бул жагдан тоолор көрүнүп турат. Мынакей туугандар. Абасы тиле таза. Мал менен айтынга да шарты бар. Айдоо жер менен десеңиздер, бул тараптарда айдоо жерлери. Анан шаарда жумушуңуздар болсо, шаарга жумушка деле маршрутка менен и өзүңүз машинаңыз менен деле барып келсеңиз болот. Жолдор ушундай асфальт, эки тараптан Новопокровка тарап менен и бул жактан Кант тарап менен барып келсеңиздер болот. Балдарыңыздарга мектеп туугандар, мына бул жерде жөө эле барып келген аралыкта бул жерде мектеп садики бар экен. Анан так, жалпысынан жеринен 15 соток, эң эле түндүк чек ара бул жерден жана бир дарбаза бул. Негизинен үйдө мал сарай, складдары, очокана, баня бардыгы бар экен. Ошо мал сарайга мал алып кирип чыкканга өзүнчө дарбаза койгонбу, бул жакка дарбазанын жайы койгонбу, мондай дарбазанын жайы, забор, экинчи дарбаза жана түштүк чек арасы мына бул ошонун заборуна чейин болуп калат туугандар. Так, жалпысынан 15 соток, документтери боюнча техпаспорт үйдүн чертожу дагы и кызыл китеп жердин документи баары бар экен. Алсаңыздар эле көрүп беребиз дейт туугандар. Туз жөнүндө сурачу болсоңуздар туугандар, Бишкек шаарынын чыгыш тарабында Ысык Ата районуна караштуу болуп калат жана бардык эле региондордон жашагандар бар экен. Баткен, Ош жана башка туугандар. Бардык эле региондордон жашагандар бар экен. Кыргызстандын жана башка улуттан деле, орус улутунан жашагандар дагы бар экен. Бул жакта туугандар 12-8 болгон үй. Алды тарабы стяжка, бул жерде мондай лото көтүп тур туугандар. Бул жакта склад, бул жакта бир кошумча кошулган үй. Ары жагында дагы бар. Жана бул жакта кышкы сарай, чөп баскан жери менен жазгы сарай, кой кармаган, тоок кармаган бардык тооканасы, ушул сыяктуу койканалары баары бар экен туугандар. Дагы эмне маалыматы, электр энергиясы, суусу бар. Андан ары бул жакта мондай навес дейсизби? Бул жактары дубал экен туугандар, навес деле эмес, бир мондайдан холл сыяктуу бөлмө кылсаңыздар деле болгодай жер экен. Бул тарапта 108 кило чечилген. Сиздерге мен үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей туугандар, бул кире бериш прихожкасы, коридор, оң тарапта кухня. Полдор жыгачтан болгон пол туугандар. Бул тарабынан терезе, отоплениянын мынакей батареялары. Бул жагында спальня бөлмө, түндүк тарабынан жана чыгыш тарабынан терезе орнотулган. Бардык бөлмөлөр жыгачтан болгон пол экен. Бул жакта чоң залы. Так, чыгыш тараптан түштүк тарабынан терезе, оң тарабында болсо мынакей дагы мондай бир бөлмө жайгашкан. Батареялар и мондай контрамарка дейт беле, ушундай да бар экен. Негизинен паровой отопление жаксаңыздар эле бардык бөлмө жылуу болот. Так, андан ары туугандар, бул жакта мондай 3 бөлмөдөн турган жаңы салынган үй экен. Чыгыш тарабынан терезенин жайы бир. Бул жагы санузел окшойт, мен ойлойм, санузел окшойт туугандар. Анан бул жагында дагы бир бөлмө мондай туугандар. Азыркыча склад катары колдонот экен ээси. Негизинен үйдүн баасы туугандар $40,000 отопление котел бул жакта. $40,000 дагы сүйлөшүү болот. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз азыр курулуштун жарымын эми эле көрүп бүттүк туугандар. Бул жакта да бир чоң мондай салынган үй. Негизинен өзүнчө зал карашып алынган окшойт, калсаңыздар. Швейный цех, еще ушундай помещение бир башка эме катары колдоносуздар, иш кылган катары. Очоканасы, банясы, склады. Бул тарабы брусчатка болгон. Үйдө тарабы бул жагы поликарбонат менен жабылыптыр. Анан могу жерден коридор бар экен. Коридор дегенде кандай ушундай өткөн жер бар экен туугандар, брусчатка болгон ылдый тарабы. Анан бул жагында мал сарай. Чөп баскан жери менен мал сарайдын ички тарабын өтүп көргөзөйүнбү же ушул жактан өтүп көргөзөйүнбү туугандар.
Бұл мал сарайы менен эме? Бул мал сарайдан сырткары ал жагында жай жаз айларында мал кармаган жай жана кой тоо кармаган жерлер бар туугандар. Так, мынакей. Бул жакта дарбазанын жайы. Бул тарап менен ошол малды, жемди өзүнчө алып келип алып чыгат окшойсуздар. Мал сарайдын ички тарабы. Ылдый тарап стяжка болгон. Форточкалары, мынакей пластиктен орнотуп туруп тургандар форточканы. Көрүп тургансыздардай материалдар менен мал сарай жасалган. Орто ченинде малдын ошол көң заралары куюлат. Так, андан ары бул эшиктен мындай навеске жазгы, жайкы мал сарайга өтүп кете аласыздар. И бул жакта коридор менен өтүп кетсек болот эле туугандар, мынакей. Ал бул жагында болсо мына алма груша бактары. Ылдый тарабына билка бедес өлүп, антылын сурап турган туугандар. Кыскасы, ылдый тарабыга бедес эсеңиз эле болот окшойт. Жер жемшекенге жери. Үйдүн баасы 40 000 доллар туугандар, дагы сүйлөшүү болот. Сырткы тараптагы жаткана, отункана, тоокана. Тооканасы. Койон кармайсыздарбы? Ылдый тарап стяжка деле болуп тур туугандар. Койонда казып чыга албайт сыртка. Бул жерде мондай сарай эми бул кой кармаган үчүн кой кармайт. Кандай качынчу эле. Жем кармайсыздарбы, кой кармайсыздарбы? Кыскасы ушундай сарай. Бул жагында дагы бир отунканасы бар экен туугандар. Чек ара мына бул жерден, ары жагы могу жерден, бери жагы бул жерден да көтөрөйм туугандар. Түштүк жагы бул жерден болуп калат. Так. Дагы эмне маалымат туугандар? Мен колдон келишинче маалыматтарды бергенге аракет кылдым. Анча-мынча маалымат калып калган болсо, эсине чалып билип ала бересиздер. Баасы 40 000 доллар. Дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описаниеде эсител деп жазылып турат. Анча-мынча шаардан квартираларга алмашуу жолдору каралат туугандар. Ал жерде толугураак түрдө эси менен билсеңиздер болот байланыш туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.